والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Мейірімді райымды боркер Аллах Тааланын исминен баштайм. Аллах Таалага чексиз мактоо шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Аллахтын саламы жана тынчтыгы болсун демекчибиз. Урматтуу эжелер, урматтуу апалар, урматтуу карындаштар, бүгүнкү ошол Бекем үй бүлө коом тиреги аттуу семинарга кош келиптирсиздер. Биз өзүбүздү тааныштырып койсок, мен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында үгүт насаат бөлүм башчысы болуп эмгектенем. Буга чейин Нарын областында казы болуп эмгектенгем. 5 жыл ошол жерде казы болуп иштедим. Андан кийин Жалал Абад областында казы болуп иштедим. Анан азыр учурда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында үгүт насаат бөлүм башчылыкта аркылап атабыз. Бүгүн ошо сиздер менен жолугушуп, тажрыйба, ошол үй бүлө бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелер бар. Ошол муфтиятка эң көп келген, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына эң көп келген бөлүм ошол калкты диний маалымат менен камсыз кылуу бөлүмү. Нике, талак жана башка үй талаш, жер талаш, бир туугандар талашкан, тартышкан маселелер ушунчалык көбөйүп кетти бүгүнкү күндө коомубузда. Андан сырткары ошол үгүт насаат бөлүмүнө келе бере турган эң көп адамдын келген бөлүмдөр ушулар болуп эсептелет. Биз дагы ошол көпчүлүк учурда эл менен көрүшүү, эл менен жолугушуу, бүгүнкү күндө көйгөйлөрдү талкуулап кантип алдын алабыз. Канткенде биз ыймандуу бир муун коом тарбиялап чыга алабыз деген санаанын үстүндө бир ой жүгүртсөк, пикирлешсек деген мааниде сиздерди топтоп отурабыз. Келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадистери бар. Кайсыл жерде Алланы эскерүү үчүн адамдар топтолгон болсо, ал жерге сөзсүз түрдө ал келген адамдардын дейт күнөөсү кечирилет дейт да. Алланы эскерүү үчүн топтолгон жамаатка не болот экен? Алланын мээрими болот. Аллах Таала ошол келген адамдардын күнөөсүн кечирет экен. Ошол жерде периштелердин сураганы бар, айтылат. Ал жерде жөн эле келип калгандар дагы бар десе, ошол жөн эле келип калгандар да бар. Бул жерде эмне топтолуп отурат болду экен деп келип калгандар бар. Алардын ниеттери ошондой десе, ошол келген адамдардын урматына анын да Кудай Таала күнөөсүн кечирет деген бул хадистерибизде келет. Адамда 3 казан бар экен да. Баш казан бар экен, башты билимге толтуруш керек экен. Башты туура маалыматка толтуруш керек экен. Башты туура илим, акыйдага толтуруп, билимге толтуруш керек экен. Ал эми төш казан бар, төш казанды ыйманга толтуруш керек экен. Анан курсактагы аш казан бар, ал нерсени адал тамак ашка толтуруш керек экен. Үчөө бири-бирине байлануу. Эгерде ичкен жегенибиз арамдан болуп, ошол курсактагы аш казаныбыз арам аркылуу тоюнуп аткан болсо, ал сөзсүз түрдө баш казанга таасирин тийгизет. Ал эч убакта илим жукпайт ага. Эч убакта дуасы кабыл болбойт, эч убакта илим жукпайт, эч убакта анын ыйманы көтөрүлбөйт деген нерсе. Арам ичип жеп атат, арамды ылгабайт, ичип жеп атат. Ал 1000 намаз окуп атса дагы, баары бир алсырай берет. Баары бир ыйманы намаз менен толтурайын деп атат, бирок жеген ичкен арамдан болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар, билесиздер. Кайсыл бир адам сапардан чарчап, чалыгып, чачын баяндай босчаң басып, кийимин босчаң басып, сапардан ушунчалык чарчаган болсо дейт. Анан отуруп алакан жайып дуа кылган болсо, бирок анын кийгени, ичкени арамдан болсо, анын дуасы кабыл болбойт дейт да. Ошого аш, казан, ыйманды күчтөш үчүн дагы жеп аткан тамак ашыбыз, кийинип аткан кийимге чебибиздин адалдан келип аткандыгы маанилүү болуп эсептелет экен. Ошол учурда билимди алып аткан учурубузда дагы бул Алланын илими, бул нур деп коебуз. Алланын илими бул нур. Ал нур күнөөкөр пенделерге жукпайт. Ошого күнөөкөр пенделер качан тазаланабыз? Жеген ичкенибизге көңүл бурсак, баскан турган мамилелерибизге көңүл бурсак, иншалла не болот? Ыйманыбыздын, билимибиздин өсүшүнө сөзсүз түрдө таасир болот. Андыктан урматтуу эжелер, апалар, бүгүн ушунун айланасында бир талкуу кылсак, ыйманыбызды канткенде күчөтөбүз. Бүгүн
ошол биздин кээ бир жерлер, кээ бир ошол үгүт насаат бөлүм катары, диний калктык муфтият катары ошол биз жанагындай биздин абак жайларды да кыдырып калган учурларыбыз бар. Карасаңыздар, Кыргызстанда 10 миңден ашык абак жайлар бар. Биз барган жерлерге, ошол жерлерге барсак, не 1000-1200 ошол жерде биздин жарандарыбыз соттолуп, соттолуучу жарандарыбыз бар. Бир мекемеде жалпы Кыргызстан боюнча алсак 10 миң, 12 миңден ашып кетет. Алардын bir gündük tamақ ашына бөлінген ақша, қараңыздар, bir айлық бөлінген тамақ ашына кеткен ақша 60 миллион, 70 миллион сом кетіп жатат. Бұл bir мектептің ақшасы кетіп жатат деген нәрсе. Bir айда биздин мамлекет тарабынан bir мектептің ақшасы кетіп жатат. Алымдарыбыздын айткан сөзү бар экен. Мектептер ийгиликке жетмейин, түрмөлөрдү жабууну кыялданбагыла дейт да. Шаардын мектептеринде балдарыңыздар окуйт. Туура, bir мектепте канча бала окуйт? 50-60, bir klasta 50-60 bala okuyup atат. 50-60 balaga bizdin эже-агайлар жетишпейт. 1 минута бөлүп жетишпейт. Өзү 45 минутталык сабак. 60 bala, 50 балага 1 минута бөлүп жетишпейт деген нерсе. Мектеп жетишсиздигинен не кылып атат? Ошондой абалда 50 бала окуган абалда болуп атат. Биздин кылмыш кылып, кандайдыр бир нерсе менен абак жайларга түшүп калгандар айына bir мектептин акчасы кетип атат деген нерсе. Ошого ойлоно турган маселелерибиз көп. Ошол жерде эми Кудайга шүгүр, бирок ар ким ар кандай. Ошол жерде дагы биздин жарандарыбыз намазын окуп, баягы адам башына кыйынчылык келгенде анан Кудайды тааныган учурлар бар. Баягы бирөө айтат, мен дейт, ар кандай абалда жүрдүм, байлыгым менен да жашадым, бийлигим менен да жашадым. Кудайды тааныган жокмун, качан авария болгондо анан Кудайды тааныдым дейт да. Адамга абал ар кандай учурда адам Кудайды тааныйт экен. Ошол жерге барып, жабык жайга, абакка барып кесилип кеткенден кийин ошол жерде намазын окуп, динин окуп, ошол жерде ыйманын жашап аткан жарандарыбыз да жок эмес. Иншаллах Кудай таала ошол тоболорду кабыл кылуучу, куллу бани адам хатта хайрул хатта таибун. Бардык адам баласы ката кетирүүчү, алардын эң жакшысы тобо кылгандар дейт. Эң жакшысы тобо кылгандар дейт. Ката кетирдим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде келет, урматтуу эжекелер. Менин үммөтүм бир тешиктен эки жолу жыланга, чаянга чагылбайт дейт да. Мындайча айтканда, бир катаны эки жолу кайталай бербейт деген нерсе. Bir kata getirdi, bir kata getirip ошол тешикке бутун салып алды, колун салып алды, ал жактан жылан чаянга чагылса кайра барып эле ошол тешикке колун салып бербейт, бутун салып бербейт, башын салып бербейт деген нерсе экен да. Ушунчалык баам парасаттуу болот, ушунчалык акылдуу болот, бир кетирген кемчилигин экинчи кайталабайт деген нерсени айтат экен. Ошого биздин жарандарыбыз, биздин тууган уругубуз, биздин мусулман боордоштор бир кетирген кемчилигин кайталабай, коомчулукка бир адеп ахлак менен, жакшы мамиле менен кайтып келишин Кудай тааладан сурайбыз. Иншалла Кудай таала жеңил кылсын. Анан урматтуу эжекелер, ким жакшы амал кылган болсо дейт, ал эркек болсун, же аял заты болсун дейт. Биз сөзсүз түрдө эркек аялына карабастан сөзсүз түрдө биз ага жакшы жашоо беребиз дейт. Жакшы жашоо беребиз дейт. Андан кийин ошол аяттын уландысы анын сыйлыктарын беребиз дейт. Анын сыйлыктарын беребиз дейт. Эркектин сообу өзүнчө, аялдын сообу өзүнчө деген нерсе жок экен. Ким эркек болобу, аял болобу, ал бир жакшы амалды аткара турган болсо, сөзсүз түрдө анын жашоосуна береке беребиз. Хаятан тойиба деген жакшы жашоо беребиз, жакшы жашоо тартуулайбыз. Андан кийин сыйлык соопторун беребиз деген Аллах тааланын Кур'ан-ы Каримде аяты бар. Биз аялдын сообу үйдө, эркектин сообу үйдө деп эч качан бөлө албайт экенбиз. Ким жакшы амалдарды кылып аткан болсо, зикирлерибизди кылып аткан болсо, эмне кылабыз? Иншаллах улуу соопторго ээлер болуп атабыз деген үмүттөбүз. Урматтуу апалар, ушул жерде көп муфтиятка келип калган, муфтиятка эжекелер момундай сабактарга дем алыш күн сайын сабактарды калтырбастан, андан кийин жамаат болуп сабактарга келип, ошол жерде Кур'ан хатымдарды кылып аткан өткөндө бир апалар келип атат эле. 250 хатым бүтүрдүк бир айда деп, 250 хатымды бүтүрдүк биз апалар деп келип аткан апалар бар. Ошол эле 80 жашымда Кур'ан үйрөндүм, 90 жашымда мен Кур'анга
окуганга аракет кылып атам деген апалар бар эле. Ошол апаларды мен көзүм менен көргөн, кулагым менен уккан, барып зыярат кылып батасын алган апалар бар. Могу кыргызча Куранды 85-90го чыктым. 3 жолу кыргызчасын хатын кылып окуп бүтүрдүм дейт. 3 жолу кыргызчасын хатын кылып бүтүрдүм, арабчасына күчүм жеткен жок дейт. Бирок ошол хатымга өтөбү дейт да, жана хатымга арабчасына хатым болот эмеспи, баштан аягы окуу. Ошол мен кыргызчасын 3 жолу окуп бүтүрдүм, не хатымдын соогун аламбы деп үмүт кылган апаларыбыз да жок эмес да. Анан бул ошол эмнеден апаларыбыз бул жөн гана отуруп бошунан же болбосо эмне кылыш иш жоктугунан эмес, ошол Кудай Тааладан сообун үмүт кылып, ушундай Аллахтын ыраазылыгы үчүн Аллага жакын боломбу деген үмүттөр менен ушул нерселерди аткарып атат. Урматтуу эжекелер, урматтуу апалар, Кудай Таала өмүрүңүздөрдү узун кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде келет: силердин дейт кары картаң, бели бекчейген кары картаңдарыңар болбогондо, жана бешиктеги балалар болбогондо дейт, балелер башыңарга селдей келип турмак деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар экен. Ошого апаларыбыз бар, кары картаң аталарыбыз бар, булардын урматына дүйнө сакталып турат десек болот. Бешиктеги балалар бар, булардын урматына дүйнө сакталып турат деп биз ачык айкын айта алабыз. Эч бир шектенбестен айта алабыз. Ошого дуаларда элибизди, жерибизди асмандан жерден келүүчү бале кырсыктардан сакта деген нерселерди дайыма кошуп дуа кылып атасыздар. Дайыма ошол биз улууларды урматтаганыбыз үчүн, улууларга болгон сый урматыбыз үчүн Кудай Таала башыбызга бале жөнөтпөй турат деп билишибиз керек. Хадистин негизинде биз айта алабыз. Улуулар динибизден калган адеп ахлактын урматына биз улууларды дайыма сыйлайбыз. Билесиздер, кичүү балдар биздин кыргыздын үрп адат каада салтында кичүү балдар ата-энесин багып калып кеткен айылда. Ал өтө мыкты окуган, өтө жөндөмдүү, келечекте чоң жетекчилик кызматта, чоң министр боло турган, чоң жетекчилик кызматтарга шансы бар, бирок эмне кылат? Айылда мал багып калып кеткен. Неге? Атамды багышым керек деп. Көбүнчө кичүү балдар же болбосо бир бала сөзсүз калып кетет, ата-энемди багайын деп. Бул эмнеден келип чыккан? Бул биздин динибизден ата-энени кароосуз калтырба деген нерседен келип чыккан. Тажрыйбадан айтам, бир 5-10 жыл мурда Тоши деген япон келди. Нарында келди, биз менен орозо кармады. Япон биз менен келип орозо кармады. Анан айтат, сурайбыз, сен орозо кармап атасың, макул, бизди эртең менен саарлыкка турат, кечинде кадимкиде ооз ачат. Анан сурадык, сен мусулман болуп кармап атасың десек, жок дейт, мен жөн эле кармап атам дейт, жөн эле кармап атам дейт. Не? Мен орозо жөнүндө окудум дейт, пайдасын окудум, кармап атам дейт да, карасаңыздар. Анан аны нарында алып барып эки жакты көрсөтүп, анан бир аксакал бир байкенин үйүнө алып барып коноктодук. Аксакал 90-догу 95-теги атасы бар болчу. Ошол конокко барсак, ошол үйдүн ээсинин 95-теги атасы бар экен. Анан биз менен отуруп тамак ичип атканда, 95-теги адам эмне кылат? Төгүп алат, чачып алат, кичине ыңгайсыз кылат. Барып баласы карап, оозун тазалап, тамагын суутуп берип, ошентип атса, жанагы япон бизден сурап атпайбы? Силерде карылар үйү жокпу дейт. Эмне болду десек, мындай карылар үйүнө жөнөтүп койсо баласы бар болбойт эле да дейт да. Алардын түшүнүгүндө карасаңыз, алардын түшүнүгүндө ушундай экен да. А биздин түшүнүгүбүздө эмне болду? Жок, андай эч ойлонбойбуз. Ата-энемди карылар үйүнө жөнөтүшүм керек деп ыймандуу адам ойлонбойт эч убактачы. Тилекке каршы бүгүнкү күндө карылар үйүндө калып кеткен туугандарыбыз мусулман ата, мусулман эне бар, бирок тилекке каршы мондай динин, чыныгы динин тааныган адам антпейт. Жок деп анан түшүндүрдүк. Бизде ыйманыбыз ага жол бербейт, каада салтыбыз жол бербейт десек, мындай жакшы таасирленди. Анан биз менен бир ай жүрдү, Японияга учуп кетти, айтат. Кийин айтат, мен эки нерсе үчүн ой жүгүртөм дейт. Эки нерсе үчүн ой жүгүртөм. Бир, ислам динин кабыл кылуу боюнча ой жүгүртөм. Эки, ушу ата-энемди багамбы, бакпаймбы, ошол боюнча ой жүгүртөм деп. Болбосо жалгыз бала экен. Анан Японияга жеткенден кийин бир канча убакытта байланышып,
мен бирөө боюнча чечим чыгардым дейт, ата энемди бага турган болдум дейт да. Жанагы биздин эмне таасирленип, атасын багып аткандан таасирленип, биздин үрп адат, каада салт, динибизден таасирленип, бирөө ата энесин бага турган болот. Экинчиси боюнча ойлонуп атам дейт, ой жүгүртүп атам, ислам жөнүндө изилденип атам дейт. Ошого караңыздар, биздин кандай сонун, кандай ата энени улууну урматта деген динибиз бар, каада салтыбыз бар. Урматтуу апалар, эжелер, Кудай Таала динибизден айырбасын, мамлекетибизде тынчтык болсун. Мамлекеттин тынчтыгы не эң чоң маанилүү нерсе. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде эгерде шүгүр кылсаңар арттырамын деген уадасы бар. Мамлекетибизде тынччылык болсун, мамлекетибизде асман жерден, балелерден Кудай Таала элибизди, журтубузду сактасын. Урматтуу апалар, дуа кылыңыздар иншалла. Биз айта турган нерсе, караңыз, балдарыбыз ыймандуу болсун дейбиз. Балдарыбыз үчүн күйүп жанып атабыз. Бүт мүлк дүйнө топтогондорубуздун бардыгы балдар үчүн деп атабыз да, келечегибиз үчүн деп атабыз. Кыргызда жакшынакай бир сөз бар. Өзүм баккан 1000 уулдан элим баккан 1 уул артык деген сөз бар да кыргызда. Туурабы апа? Өзүм баккан 1000 уулдан элим баккан 1 уул артык дейт. Жок дегенде эл баккан бала бол. Биз эмне кылып калыптырбыз бүгүнкү күндө түшүнүгүбүздө? Өзүңдү бак деген түшүнүк менен тарбиялап калыптырбыз дагы. Биз балдар бүгүнкү муун өзүң гана ойлогон, өзүң гана деген бир муун тарбияланып келип чыгыптыр ортогочу. Дайыма айтылып жүрсө, эл баккан бала бол, Кудайдан сени эл баксын деп сурап алганбыз деп баланын мээсине айтыла берсе, ал сөзсүз түрдө элине кызмат кылган, жок дегенде үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган, жок дегенде үй бүлөсүн тың бага турган бир уул болот деп ишенебиз. Айталы, урматтуу апалар, эжелер, мен ушул бир кошунам карап, жаңы шаарга келген жылдарыбыз, кошунам ошол башка улуттагы карасам, бир канча кошуна болуп жүрдүк. Бир канчадан кийин каза болду, баласы каза болду, апасы экөө жашайт эле, баласы каза болду. Анан биз эми Кыргызда боз ийге коебуз, өзүнүн каадасы бар. Анан аны эшиктин алдына коюп коюшту, гробко салып эшиктин алдына коюп койду. Таң калам, сурайм, үйдөгүлөрдөн сурайм, муну эмнеге эшикке коюп коюшту? Түнү дагы эшикте турат. Анан эртеси кыргыздар алып барып койду. Ошо кошуналар кыргыздар алып барып койду. Булар ушундай турбайбы дедим да, дин, ыйманды билбегенден кийин ушундай мамиле кылат турбайбы дедим. Бирок караңыз, бир күн мен дагы ошол бир областта иштеп жүргөнүмдө бала каза болуп, анан апасына угуздук, апасы экөө экен. Барсак, не деди? Ошондон ары алып барып коюп кое бергиле деди да. Ошол моргтон ары алып барып коюп кое бергиле деди да. Мен тигини бир динсиз бирөө дегем да, мындай дин ыймандан түшүнбөгөн бирөөлөр ушундай кылат турбайбы деген сезимде болсом, бир күн келдик, биздин өзүбүздүн динин толук 5 маал намаз окуп башка дебейм, бирок мусулманмын деген бирөө баласын ошондон ары алып барып коюп кое бергиле, үйгө алып келбегиле сөөгүн деди. Бул дегенде карасак, анын өмүр таржымалын карасак, бала куураткан экен да. Энесин куураткан экен. Ошого баягы энесин кууратса, энесине кыйынчылык, элге кыйынчылык алып келген болсо, анын өлгөнүнө деле кайгырган киши жок да, ошол жерде өлгөнүнө деле кайгырган киши жок. Ошого баягы кара жанын ит деле багат дейт. Кара жанын эле багып жүрө берген бирөө эмес, эл баккан, элге кызмат кылган, динине кызмат кылган урпактардан болсун дейбиз. Могул жерде балдарыбыздар ойноп жүрөт, күлүп жүрөт. Бир аалымдарыбыздын айтканы бар экен, бешиктеги баланын ыйы дейт. Баягы Кур'ан-ы Каримде «Юсаббиху ма фис самавати ва ма фил ард». Асман жердегилердин баары Аллах Тааланы улуктайт деген аят бар. Билесиздерби? Асман жерде эмне болсо, бул Аллах Тааланы улуктайт дейт. Ошондо айтат, ошону чечмелеп атканда, бешиктеги баланын ыйы бул да Алланы улуктоо, өз тилинде улуктоосу дейт да. Өз тилинде улуктоосу болуп эсептелет дейт. Ошого балдарыбыз, аалымдарыбыздын айткан сөзү бар. Кайсыл бир жамааттын дейт, намазга турганда жамаат болуп эркектер намазга турабыз, аркасында баланын үнү чыкпаган болсо дейт, ал жамааттын келечеги жок дейт. Ошол аркасында балдардын күлкүсү чыкпаган жамааттын аркасында келечеги жок дейт. Себеби бүгүнкү жамааттын
өткөндөн кийин эмне ким ээлейт? Аркасында жаштар келаткан жаштар ээлейт ордун, ошол намаздын ордуна. Намазга жетелеп келип үйрөтпөсө, мечитке жетелеп келип үйрөтпөгөн болсо, мечитке чоочун болуп чоңоет. Мечиттен чоочун чоңойсоң, мечиттен дагы алыс чоңоесуң деген нерсе экен да. Мечиттин ичинде монтип лагерге келип атат, кыздарыңыздарды берип атасыздар, балдарыңыздарды берип атасыздар, мечиттин аурасында чоңоюп, айланып, ичинде ойноп жүрсөң, бул эртең чоңойгондо дагы чоочуркабайт да. Биз баягы кирип жүргөн мечитибиз деп, эмне ушул жерге кирип чыгып жүрө берет деген нерсе. Биздин жерге тылдан келген туугандар бар. Баласы дүйнөлүк Куран жарыштан 1-чи орундарды алган. Ошол үй бүлөнү билем, не акчасын жанагындай капуста иштетишет, жер айдап, жер иштетишет. Топтогон акчасын 5 жыл сактап жүргөнүн билем да. 5 жыл сактап жүрдү. Мечиттин жанынан үй сатылса, үй алам деп 5 жыл үй албай жүрдү. Башка жерлер мечиттин жанынан үй сатылса, мен үй алам деп. Биз эмне кылат? Биздики кокуй могул, азан уктатпайт, бирок мечиттен алысыраак барайын кокуй дейт да. Ошентип мечитке болгон урматынан, мечитке жакын жашайын, балдар мечитке кирип чыгып чоңойсун деген сезимдеги ата-энелердин балдар эмне болот? Дүйнөлүк Куран жарыштан 1-чи орунда болот деген нерсе. Ошого балдарыбыз мечитке жакын чоңойсун, балдарыбыз, кыздарыбыз мечитке жакын чоңойсун. Урматтуу апалар, урматтуу аталар, урматтуу эжекелер, биз бул жерлерде заманыбызда алымдарыбыздын айткан сөзү бар экен. Үйрөткөн көп, үлгү болгон аз заманда жашап атабыз дейт да. Эмне экен? Үйрөтүүчү көп экен, үйрөтөт экен. Бүгүн эмне кылып атат? Жанагы бактылуулукту үйрөтө калабыз, күйөөгө кандай мамилени кылышты үйрөтө калабыз, анан миллионер болушту үйрөтө калабыз, анан башка болушту үйрөтө калабыз дейт. Өзүндө бир тыйын акча жок, бирок миллионерликти үйрөтүп жүрөт. Өзүндө бир бакыт жашап айтат, бирок бактылуулукту үйрөтөбүз деген сыяктуу бүгүнкү күндө заман ушундай болуп атат. Алданып калгандар да жок эмес, башка дагы жок эмес. Кели ыйман таразасына тартып көрмөйүн бардыгын. Ыйман менен таразага тартып көрмөйүн. Не боло берет экенбиз? Алдангандын үстүндө боло беребиз. 1-ди 2 кыла калам, 1-ди 5 кыла калам деген сыяктуу нерселерге бат эле алданабыз. Ал шариатка туура келеби? Шариатыбыз эмне дейт экен деген суроолордун үстүндө ойлонбосок бир маселеде. Не? Алдангандын үстүндө жүргөн болуп атат. Ошого үйрөткөн көп, үлгү болгон аз заманда жашап атабыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 нерсени кылдырса сахабасына, 9-ун өзү үлгү болгон экен да. 9-ун үлгү болгон, бирөөсүн айткан экен, анан ушуну кылгыла деп айткан, бирок 9-ун жашап көрсөткөн. Дүйнө үйрөтүүчүлөргө муктаж эмес, дүйнө үлгү болуучуларга муктаж дейт. Баскан турганыбыз, жашаган жашообуз үлгү болсун деп Кудай Тааладан сурайбыз. Аял заты дедик. Аял заты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерине карасак 3 даража берилген экен. 3 даража берилген. Биринчисин карай турган болсок, кыздуу болгон кыз төрөлгөн учурда дароо эле эмне болот? Ата энесине, бейишке шафаатчы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар, караңыздар. Пайгамбарыбыз күндөрдүн бир күндө айтат: кимдин 3 кызы болгон болсо, билесиздер хадисте, кимдин 3 кызы болгон болсо, ал 3 кызын ыймандуу кылып, адеп ахлактуу кылып тарбиялап, анан жакшы ыймандуу күйөөгө узаткан болсо дейт. Ыймандуу күйөөгө узаткан болсо, андан кийин мамилесин дагы ошол күйөөгө чыккандан кийин да мамилесин сактап калса дейт. Жакшы мамиле кылып турган болсо, ал адам бейишке кирет дейт. Ал ата бейишке кирет деген сөз да. Кыз төрөлдү, не атасы бейишке татыктуу болуп баштады деген нерсе. Сахабалар сурайт экен: "Я Расулаллах, 3 кыз эмес, 2 кызы болсочу" десе, 2 кызы болсо дагы ошону кылат дейт. Дагы бир сахаба сурайт: "Я Расулаллах, 1 кызы болсочу" десе, 1 кызы болсо дейт. 1 кызы болсо дагы аны ыймандуу кылып тарбиялап өстүргөн болсо, ал жакшы бүйөгө берген болсо, ал адам бейишке кирет дейт да. Карасаңыз, кыз төрөлдү, атасын бейишке татыктуу кылды деген нерсе. Ал кыз төрөлгөн учурундагы атасына берген даражасы, эркекке берген даражасы. Ал эми экинчи даража турмушка чыккан учурда, такыва адам, такыва аял заты турмушка чыккан учурда не кылды? Хадисти билесиздерби? Ким ыймандуу аялга үйлөнгөн болсо, ал дининин жарымын сактаптыр дейт,
Дининин жарымын эркектин дининин жарымын сакташына себепчи болуп атат ыймандуу аял. Эми дейт, дининин жарымы сакталды, ыймандуу аял менен. Эми жарымын пайгамбарыбыз айтып атат, таквалык менен сактасын деп атат да. Эркек таквалык кыз мына үйлөндү, дининин жарымы толук болду. Эми жарымын таквалык менен толуктасын деп атат. Бир, төрөлгөндө атасын бейишке татыктуу кылат. Эки, турмушка чыкса күйөөсүнүн ыйманын толук кылат, жарымын толуктайт. Үч, не болот? Эне болгон учурда, ал аял эне болгон учурда бейишти таман астына алат деген нерсе. Хадис барбы? Бейиш энелердин таман астында деген хадис бар. Ошого даражаңыздар бийик, урматтуу апалар, урматтуу эжекелер, эч убакта даражаңыздарды Кудай Таала түшүрбөсүн, дайыма кадыр барктуу, дайыма ак жолуңуздарды салынып, уул кыздарыңыздардын, бир туугандарыңыздардын, ата-энеңиздердин жанында дайыма кадыр барктуу болуп жүрө бериңиздер. Бөөдө кырсыктардан Кудай Таала сактасын, ыйманыбызды бекем кылсын. Ошо сахаба аялдар, пайгамбарыбыздын доорунда дагы сахаба аялдар пайгамбарыбызды коргоп, согушуп, жихад деп коебуз, согушта капырлар менен болгон согушта пайгамбарыбызды коргоп, согушкан сахабалар болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тиши сынып, ошол жерде сахабалар чачыранды болуп умрага барганда көрүп атасыздар, ошол жерде Жабал Руман, баягындай жаачылар тоосу деген жерге барсаңыздар, ошол жерде билесиздер. Ошол жерде сахабалар чачыранды болуп, эки жакка качып калган учурда ошол жерде сахаба аял айтат, эй дейт, пайгамбар өлдү деп түшүнүп калышканда, пайгамбар өлдү деп ана сахабалар пайгамбар жок калдык, аскер башчы жок калдык деп чачыранды болуп баштаганда, ошол жерде айтат, пайгамбарды өлтүрүп коюп, силер анан чачырап басып кетесиңерби деген сөзү кайра сахабалардын башын бириктирип, топтоп не кылган, кайрадан күчкө келтирип, кайрадан анан баягы капырларды сүрүп чыгууга себепчи болгон ким болот? Бир аялдын сөзү болуп атат ошол жерде. Күч берген, эркектерге аркасында күч берген. Эркектерге, күйөөңүздөргө дайыма сен колуңан келет, сен жакшы, сен адал тамак, сахабалардын айткан сөзү бар экен. Сахаба аялдардын айткан сөзү бар экен. Сен дейт, күйөөлөрдү эртең менен кетип атканда, биз ачкачылыкка чыдайбыз дейт. Биз ачкачылыкка чыдайбыз, бирок биз тозокко чыдабайбыз. Сен тапсаң адалдан таап кел, арамдан бизди ичирип жедирбе деген сөздү айтышкан да. Ичирип жедирбе. Бизде бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Не кошуна кара кийгени кара, кошунанын тамы, кошунанын люстрасы, кошуна былтыр тиги пардасын алмаштырган, кошуна былтыр мунусун кылган, кошунанын аялы минти, сен колуңан эч нерсе келбейт деп күйөөнү айта берип, не кылып атабыз? Күйөөнү кээ бир учурда не кылып коюп атабыз? Депрессия, стресске түшүрүп койгон учурлар жок эмес экен да. Ошого адалга, арамга, тозокко биз чыдабайбыз, бирок ачкачылыкка чыдайбыз деген челик сөзүн айткан сахаба аялдар. Булар не кылган? Ушул сөзүбүз айтылсын, ушул жашообуз айтылсын деп жашап кеткен эмес, ушул жашообуз жашасын деп жашап кеткен. Ушундай жашасын кийинки муун деген жашоону жашап кетишкен. Андыктан айтарыбыз, баягы бир аалымдын апасы, бир аалым 5 жашында, 7 жашында Куранды жаттап бүтүрүп, анан 5 жылда окуган китептерди ал 3 айда окуп бүтүргөн бир аалым заттын устазы, бул ата-энеси кандай адамдар болду экен, бир ата-энесин зыярат кылайынчы деп барса, энеси, атасы жок экен, талаага уй откоруп кетиптир. Энеси бар экен. Анан энесинен сурайт экен, сиз бул кичинекей баланы кантип тарбияладыңыз, кантиңиз десе, айткан сөзү бар экен да. Мен муну дааратсыз эмизген эмесмин деген сөздү айтат экен да. Карасаңыз, дааратсыз эмизген эмесмин муну деген сөзүн айтат экен. Ошончолук деңгээлде көңүл бурган, тазалыкка көңүл бурган, башка баардык эми дааратсыз эмизген эмесмин деген нерсеге челик караган. Энеси ушундай экен, атасын күтө туралычы дейт. Атасы кандай болду экен десе, кечинде атасы келет, уйдун оозун байлап коюптур да. Уйдун оозун байлап коюптур. Анан таң калып сурайт, "Неге уйдун оозун байлап койдуңуз?" десе, айтат, "Мен дейт, бир канча адамдын талаасын аркылуу өтөм" дейт, жетелеп өткөндө. Ошондо бул уй башка бир адамдын талаасына чөп жеп албасын деп мен ушинтип байлап коем дейт экен да. Не? Ал эми уй баягындай жоопкерчиликтүү эмес, адал арамгачы, бирөөнүкү эмес дегенге жоопкерчиликтүү эмес, бирок эркек адам не ошо бирөөнүн чөбүнөн откоруп койбойюн.
А бизде эмне кылчу? Биздин бала кезде мындай кылчубуз бар. Атты мингизчи уйдай колуңа салчы, от коруп курсаң тойгузуп кел дечи да. Кийимникинен жейдиресиң, эмне кыласың? Иши кылып тойгузуп кел дечи да. Бул жерде адам акысына маани берип атат деген. Бирөөнүкүнөн бир үзүм чөп болсо дагы жеп албасын дегенчелик не кылып атат? Устаз айтат, ушундай үй бүлөнүн баласынан аалым чыкпаганда ким чыгат дейт да. Ошого биз дагы бала чакабызды үй бүлөбүзгө арам кийирип албаш үчүн, арам жедирип албаш үчүн тапкан ташыгандарыбызга дайыма көңүл бурушубуз керек. Тапкан ташыгандарыбызга дайыма эмне кылышыбыз керек экен, маани беришибиз керек экен. Эмне жеп атат, эмне ичип атат, эмне көрүп атат, эмне окуп атат деген нерселерине көңүл бурушубуз керек. Урматтуу апалар, Кудайым сөзүмдү даврандамага берейин. Кудай Таала ишиңиздерге ийгилик берсин. Уул кыздарыңыздар ыймандуу болсун. Эли караган, кыргызда жакшынакай сөз бар. Эли караган жүзүбүздү жер каратпасын деген сөз бар. Жүзүңүздөр дайыма сыймыктанып, эли карап жүрө турган жүздөрдөн болсун. Меккенин имамынын бир сөзү бар экен. Меккенин имамынын бир сөзү бар. Мен бала кезимде тентек болдум дейт. Тентек деген неме? Биз монтип ары бери чуркап, дубалга чуркап чыгып башка тентек да ушундай. Отура албаган тентек. Анан апам урушканда ушинтип урушчу дейт. Меккенин имамы болгур деп урушчу дейт да. Меккенин имамы болгур деп урушчу. Мына Меккенин имамы болуп карып баратам дейт да. Караңыз. Бизде эмне кылат? Бизде айылдарда апалардан угабыз. Өлүгүңдү көрөйүң дейт. Өлүгүңдү көрөйүң дейт. Хан кускур дейт. Талаада калгыр деген сөздөрү бар да, талаада калгыр деп. Талаада канчабыз калып кетти, талаада канчасы жоголду, өлдү деген нерселерде баягы айтылып жүргөн сөздөр бар. Ошол дуа сааты кабыл болгон учурлар бар. Балким жанагы сөздөр айтылып аткан учурда периште амин деп койгон болсо, кабыл болуп кетет деген нерсе. Ошого апаларыбыз, мурда апаларыбыз деле айтышкан, адабияттардан окуганда бай болгур деп, ай бай болгур деп, кырманың толгур, анан башка деген сөздөрдү айтып урушчу экен да. Анан жанагы сөздөр кайдан чыкты билбейм. Өлүгүңдү көрөйүн, талаада калгыр, анан журтта калгыр деген сыяктуу сөздөр эмне болуп кетти. Бул нерселер акырына жоголуш керек. Себеби каргыш, бул каргыш. Эне атанын дуасы пардасыз кабыл болот деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистер бар. Ал жакшы дуа болсун, ал жаман дуа болсун, кабыл болуп кетүү коркунучу бар. Ошого дайыма балдарыбызды мактап, жактап, ыймандуу бир муун тарбиялап коомго кошсок, иншаллах мамлекетибизде амандык, тынчтык болот деп ишенебиз. Алла ыраазы болсун.